Mına bugün biz şu 28 yıl boyu milisanın tüşüktüğü işine, ısığına, tüşük işinin ısığına büyüyüp, Mustafa'na toğup, uykusuz tündördü, söğüksüz atkan tündördü bizmenen çok oldu, öpürgön. Mına biz tereң урматтап сыйлаган ички кызматтын полковниги Амираев Нурлан Токтогуловичту ардактуу үй салууга узатып атабыз. Мыкта биз ишенген кесиптешибиздин катарыбыздан эс алууга чыгып кетип атканы алине биздин ичине кызылдатып турат. Бирок мыйзамда көрсөтүлгөн кызматын толук кандуу өтөп, мөөнөтү келип, мыназыр кесиптештердин алдында жүзү жарык болуп, сый урмат менен ардактуу эс алууга жөнөп атканы бул чоң жетишкендик. Мындай ийгиликтерди мен баарына каалап кетем. Нурлан Токтогулович, биз сиз менен чоң иштешкенибизге сыймыктанабыз. Анткени сиз ата кесибин улап, бул медицинанын жогорку окуу жайын аяктагандан баштап, ушул медицина тармагында көп эмгектендиңиз. Анын ичинде мына 1993 жылдан баштап 28 жыл бою Молжиде турган кызматкерлердин жана алардын үй бүлөсүнүн ден соолугун чыңдоого чоң иштерди аткардыңыз. Медицина тармагынын катардагы кызматкеринен Ош областтык ички иштер башкармалыгынын медицина кызматынын начальнигине чейин жетиштиңиз. Аталган кызматты 17 жыл жетектедиңиз. Сиз жетектегенде аталган кызматтын медициналык техникалык базалары жаңыланды. Имаратты капиталдык оңдоо түзөө иштерин өткөрдүңүз. Андан сырткары бир айтып отурган нерсе, мына сиздин демилгениңиз менен биздин ардагерлердин үйлөрүнө чейин барып, алардын чын ден соолугун чыңдоо иш-чараларына уюштуруп, аларды мына жакшы адатка айландырдыңыз. Нурлан Токтогулович, кылган эмгегиңизге биз чоң ыраазычылык билдиребиз. Сиз эми ички кызматтын полковниги, медициналык кызматтын начальниги катары эс алууга кетип калып отуруп калат деп ойлобойбуз. Сиздин дарыгер катары дагы өзүнүн тажрыйбасын көрсөтүп, дагы көп бизге эмгектерин көрсөтөт деген ишеничтебиз. Мына Нурлан Токтогулович почти ишке киргенден бери ушул киши менен чоң иштедик. Бирге жүрдүк. Мына календарный 30 жыл милицияда ушул сиздердин өмүрүңүздөрдү ден соолугун коргоодо өзүнүн жанын аябай, канын аябай, бүт өзүнүн колунан келген бүт нерсесин көргөздү. Бул уже кыргыз милициясынын историясына бала турган нерсе. Анын көпчүлүгүңөр билбейсиңер. Урматтуу кызматкерлер, бардыгыңарды Кудайым буйрса, ушул адамдай болуп, урмат сый менен эртең ушул тууган уруңар Кыргызстан силер менен сыймыктанып тургандай болуп туруп, ушундай ардактуу эс алууга жеткенге Кудайым насип этсин. Нурлан Токтогулович, мына баягы милицияда жакшы сөз бар. Келгениңе эмес, кеткениңе сүйүн дейт. Бул деген абдан терең маанилүү сөздөр, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Милициядан Руслан Камчевич айткандай, пенсиядан чыгып кетишти өзү бир чоң жетишкендик, чоң сыймык болду деп билет. Поздравляем вас, вашу маму, вашу семью с таким знаменательным днем. 30 лет вы отдали коллективу. Это время, это силы, это здоровье, это труд. Нурлан Токтогулович, вы пользуетесь глубоким уважением и любовью в коллективе. Вы это знаете. Поверьте, на пенсии жизнь только начинается, Нурлан Токтогулович. Прям сегодня такой день, дорогой наш брат. Сегодня я хочу поздравить тебя с таким знаменательным днем. Хочу сказать тебе вот, слезы радости. Уважаемые коллеги Нурлана, спасибо вам за то, что с ним были вы 30 лет вместе. И в тяжелые, и хорошие, и трудные времена. Нурлан, у тебя сильная была армия, смотрю, у тебя сильная была команда, это твоя команда. Спасибо вам.